Күйөөсүнүн туугандарына жүгүнөт го. Ошол канчалык деңгээлде туура жана эгер сый урмат катары жүгүнүп койсо боло береби? Сыйынуу менен сыйлоонун айырмасын билишибиз керек. Сыйынуу менен сыйлоонун. Арабчасы ибадат менен ихтирамдын айырмасын билишибиз керек. Же такдирдин. Сен монтип үрүкү кылганда Аллага сыйынасың сен. Ибадат кылам, сени Кудайым деп тааныйм деп үрүкү кылып атасың. Ата энегечи кайын журтка мен сени Кудай деп билем деп билбейсиң да, туура? Же кантип билет? Мындай айтканда, силердин кызматыңарга даярмын, силер менин ата энемсиңер деп сый урматың ал сенин. Сый урматың. Кээ бир алымдар ошентип жүгүнбөгөн жакшыраак, мындай жагымсыздык бар дейт, карахат бар дегендер бар алымдар. Түшүндүңбү? Неге десе, мындай бир жанакы рүкүгө окшоп калып атпайбы? Бир аз ошондой болгон үчүн жакшы эместиги бар деп айтат. Бизде ата баба салтынан бери келаткандыгы үчүн биздин кыргыз баалуубузда келиндин ийилүүсүнү ал эч кандай ибадат, эч кандай рүкү деп эсептебей, тек гана сый урматты билдирүүнүн жол жобосу экендиги болгондугу үчүн эч кандай макрух болбойт. Болгону момундай рүкү кылбайсың, кандай кыласың? Бир аз ийилип коесуң, эмне бар? Эч кандай деле маселе жок. Түшүндүңбү? Сый урматыңарды көрсөтүп эле эже карындаштарым жакшы эле болот. Макулбу? Эч кандай күнөөкөр болбойсуңар.